Өлкө аймагындагы жана Ысык көл дубанындагы өзөктүү окуялар менен тааныштырам. Эфирде жаңылыктар. Студияда Адил Каканов. Амансыздарбы? Алгач урунттуу кабарлардан кыскача. Ысык көл районунда мектеп бүтүрүүчүлөрүнө арналган кесипке багыт берүү иш-чарасы өттү. Каракол шаарындагы мектептерге өрт өчүрүүчү шаймандар тапшырылды. Облус аймагында 22 апрелден 25 апрелге чейин салттуу музыка жумалыгы өткөрүлдү. Кыргызстан саут өнүктүрүү фонду менен 130 миллион долларды түзгөн 2 кредиттик макулдашууга кол койду. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун 24 апрелде саут өнүктүрүү фондунун башкы аткаруучу директору Султан Абдурахман Аль-Маршат менен болгон жолугушуусунда белгилүү болду. Турак жайды каржылоо жана Суу Самыр Тараз жолун реконструкциялоо 4 фаза долбоору боюнча жалпы суммасы 130 миллион долларды түзгөн 2 кредиттик макулдашууга кол коюлду. Долбоорлор муктаж болгон жарандарды арзан турак жай менен камсыздоого, ошондой эле Талас районундагы жолдун 92,9% чакырым бөлүгүн реконструкциялоого багытталган. Жалпысынан 2026 жылга чейин Менин үйүм 2021-2026 программасын ишке ашыруу алкагында 50 миңден ашык жаранды турак жай менен камсыз кылуу пландалууда. Жолугушууда президент Султан Абдурахман Аль-Маршатка саут өнүктүрүү фондунун өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жана маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда көрсөткөн колдоосу үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын тапшырды. Улуттук банк эсептик ченди 13% деңгээлинде сактап калды. Банктын маалыматына караганда, өлкө экономикасында оң тенденция сакталып турат. Ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү 2023 жылдын январ-март айларында 4,6% түздү. Өсүш өнөр жай, кызмат көрсөтүү секторларда байкалууда. Кыргызстанда керектөө баалары жыл башынан тарта 3,2% өскөн. Апрель айында жылдык инфляция көрсөткүчү 2022 жылдын декабрь айындагы 14,7%га караганда бир аз басаңдап 10,5% түзгөн. Жалпысынан инфляция бир аз басаңдаган, бирок тышкы чөйрөдө белгисиздик жагдай дагы деле жогорку деңгээлде сакталып турат. Кыргыз адабият таануу илиминдеги алгачкы илимий диссертациялык эмгектин автору, филология илимдеринин эң биринчи кандидаты Тазабек Саманчиндин илимий жана көркөм чыгармаларын камтыган репрессияланган адабият Тазабек Саманчин китеби Манас улуттук академиясы тарабынан жарык көрдү. Бул тууралуу аталган академиядан кабарлашты. Совет мезгилинде улутчул көз карашы жана аракети үчүн абакка кесилген Тазабек Саманчиндин чыгармаларын жайылтуу максатында жарык көрүп жаткан репрессияланган адабият Тазабек Саманчин китебинин бет ачары 27 апрелде Манас академиясында өтөт. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку кеңештин депутаттары, Улуттук илимдер академиясынын илимпоздору катышат. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жазаларды аткаруу кызматы менен ЭККнун ортосундагы кызматташтык ийгиликтүү уланууда. Алсак Балыкчы шаарындагы жазаларды аткаруу кызматынын номер 51 мекемесине пескаблок чыгаруучу станок алынып, ийгиликтүү иштеп жатат. Керектөөлөр боюнча курулуш жабдуусу аркылуу күнүнө 500-600 пескаблок өндүрүлүүдө. Буга аталган мекемеде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 2 адам тартылып, бекитилген кызматкерлердин көзөмөлүндө иш алып барышууда. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Балыкчы шаарында жайгашкан жазаларды аткаруу кызматынын номер 51 мекемесинде пескаблок чыгарыла баштады. Станок Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун каржылык колдоосунда алынган. Бүгүнкү күндө пескаблоктун 2 өлчөмдүү түрлөрү жана тумба жасалууда. Ал эми күнүнө 500-600гө жакын пескаблок өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Биякта иштеп жаткан соттолгондор, өзүнүн эле мекемеде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан соттолгондор тарабынан иш аткарылып атат. Бир бекитилген кызматкердин көзөмөлүндө. Пескаблоктун размерлери 15-20, анан тумба 3 түрүндө чыгарылып жатат. Максатыбыз кардарларга кетет. Андан түшкөн киреше булактары өзүнүн мекеменин эсебине түшөт. Даяр болгон өндүрүш Балыкчы шаарынын тургундарына жана коңшу айылдан келген кардарларга сатылат. Муну менен катар жатакчыларды жумуш менен камсыз кылса, алардын ишмердүүлүгү мекеменин эсебине киреше алып келүүдө.
Мындан тышкары мекеменин өндүрүшүндө набайкана иштеп жатат. Жазасын өтөп жаткандар тарабынан бир күндө 600га чейин нандын 2 түрү бышырылат. Аталган мекеме бүгүнкү күндө Балыкчы шаарындагы номер 20636 аскер бөлүгүн нан менен камсыздайт. Набайкана жайгашкан. Набайкананын ичинде 3 адам эмгектенебиз азыркы учурда. Ишибиз боюнча эртең мененки 8-де башталат ишибиз. Стандартка ылайык иш алып барабыз бул жакта. Бул жакта 2 жатакчы, анан өз биз контролербуз бул жакта чогуу эмгектенебиз. Балыкчы шаардык аскер бөлүкчөсү дагы өздөрү кабыл алып атканда бардык нормаларын текшерип, өз убагында кабыл алат. Жатак абагындагы өндүрүштү өнүктүрүү демилгеси мыйзам бузууларды ишке орнуштуруп, жана аларды кайра тарбиялоого негизделген. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Сыкөл жаңылыктары. Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы Айданек балдар бакчасынын кошумча имаратынын пайдаланууна капсула салынды. Аталган бала бакчада учурда 145 бала тарбияланат. Дагы 162си кезекте турат. Мындан улам кошумча имаратка муктаждык жаралып келген. Жаңы имарат 50 орундуу. Бул Каса Миң жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун алкагында курулууда. Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы Айданек балдар бакчасынын аймагына 50 орунду кошумча имаратынын курулушуна капсула салынды. Шаардын расмий өкүлдөрү менен бирге Кара Козу айылынын тургундары, мекеме ишканалардын жетекчилери катышып, бала бакчанын курулушун жигердүү колдоого алышты. Өз негизинен биздин шаарда 13 бала бакча бар. Бүгүнкү күндө 2400 адам бала ошол жылда тарбияланат садиктерде. Биздин бүгүнкү күндө ошол жерде тургандар муктаждыктар 2550 да. Жарым ушул 50%ке жакын ушул камсыз болот шаарыбыздын ичинде. Муктаждыктар өтө көп. Кичине болсо да биздин муктаждыктарды чечет деген бир жакшы оюбуз бар. Буга биз шаардык кеңештин сессиясында жалпы депутаттар 5 миллион сом акча каражатын бөлүп бердик. Курулуштун жалпы суммасы 18 миллион 993 миң сом. Бала бакчанын курулушун үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында бүткөрүү пландалган. Ичинде бардык шарттар каралган. Азыр бул жерде 8 жумуш иштеп жатат. Бул баштап кетабыз. Дагы одновременно баштайбыз жумуштарды, башка жумуштарды баштаганда ошо 30-40ка чейин бала келип иштейт. Тездетүү боюнча ушул сентябрь айында, ушул 1-сентябрга ушул имарат толугу менен бүтүрүп, биздин балдарга шарт түзүү максатында кабыл алууга берет. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушул жерде 120 бала болгон болсо, кошумча 50 менен 200 бала кошумча дагы иш орун түзүлүп атат. Балдардын Кара Козунун муктаждыгын чечүү максатында ушул иштеп аткан. Бул шаарда бир эле бала бакча эмес, бүгүнкү күндө дагы 2-3 бала бакчаны пландаштырып атабыз. Буюрса 2023-жыл билим берүү тармагына, ушу медицина тармагына аябай жакшы болот. Белгилей кетсек, 2000-жылы ашар жолу менен курулган Айданек балдар бакчасында учурда 145 бала тарбияланып келет. Дагы 162 бала кезекте турат. Мындан улам кошумча бала бакча куруу муктаждыгы жаралган. Бул ыңгайлаштырылган бала бакча эле, мектепте эле элдин өтүнүчү менен талапка ылайык ыңгайлаштырылган 4 тайпада балдарды кабыл алганбыз. 2008-жылдан бери ишмердигин жүргүзөт. Балдар бакчасы Каса Миң жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун социалдык экономикалык инфратүзүмдү жакшыртуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү чыңдоо багытында аткарылуучу иш-чаралардын алкагында курулууда. Бул иш-чаралар Арис уюму тарабынан ишке ашырылууда. Долбоорго Баткен облусунун Каса Миң жогорку чыңалуудагы электр линиясынан 1,5 миң чакырым аралыкта жайгашкан 29 айыл кирген. Жалпысынан жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун негизги долбоору Кыргызстандын 3 областында ишке ашырылып атат. Мына Каса Миң жогорку волттогу чыңалууга жакын областтарда Ош, Жалал Абад, Баткен областында 77 калктуу конуш. Биздин ошонун бардыгына 11 миллион акш доллары каралган. Баткен областында Кызылкыя шаарында мына Айданек балдар бакчасына 50 орунду кошумча имарат куруп берип атабыз. Үч коргон Балакыш айылдарында КСВнын имараты жана ФАПтын имараты, ошондой тротуар парктар курулуп атат. Сүлүктүү шаарында тротуарлар жасап берип атабыз. Төрткүл айыл өкмөтү, Кадамжай районунун Ак Турпак айыл өкмөттөрүндө
фаптарды куруп берип мына пайдаланууга берүү алдында турабыз. Ошондой эле ички каналдарды ремонттоо. Долбоор 3 багытта иш алып барат. Электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу, социалдык экономикалык инфратүзүмдү жакшыртуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү чыңдоо, киреше алып келүүчү объекттердин курулушун каржылоо. Инфратүзүмдү жакшыртуу багытында башталган балдар бакчасынын курулушу жаңы окуу жылына карата даяр болоору күтүлүүдө. Айнура Достукбекова, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Ысык Көл облусунда жайгашкан Улан ишканасынын өндүрүштүк кубаттуулугу артууда. Улан ачык акционердик коомунун директору Майрамбек Ибраев билдиргендей, ишкананын иши соңку учурда активдүү өнүгүү жолуна түштү. Бул ишкананын көп жылдык тарыхы бар, уникалдуу өнөр жай ишканаларынын бири. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен эң ири полигон жана тиешелүү деңгээлдеги өндүрүштүк базасы менен дагы эле алдыңкы позицияны ээлеп келет. Учурда адистер суроо талапка жараша кислород жана башка зарыл продукцияларды өндүрүүгө да басым жасоодо. Биздин ишканада 100дөн ашык адамдар иштейт. Алардын баары жергиликтүү тургундар. Алдыңкы 3 жылга коюлган келишимдер бар. Ошол келишимдердин үстүндө иштеп жатабыз. Мы находимся на испытательном полигоне. Бизде 2 полигон бар. Бири суу тайыз жерге, экинчиси терең жерге ылайыкталган. Суунун градиенти, температурасы жыл бою иштөөгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары бизде кычкылтек же кислород станциясы бар. 2019-20 жылдары COVID-19 учурунда биз Ысык Көл облусун кычкылтек менен толук камсыз кылдык. Ошондой эле токар фрезер цехибиз бар. Ал жерде Ысык Көл облусуна керектүү буюмдарды чыгарабыз. Который выпускает всю продукцию, что касается по Исыкульской области. Кыргызстанда шарттуу жазанын бир түрү катары пробация органы ишке кирген. Ошондой эле пробация органы соттолгон жарандарга жардам берүү жана социалдык көйгөйлөрдү чечүү иштерин алып барат. Ысык Көл облустук пробация органында учурда 906 кардар каттоодо турат. Алардын 87 аял кишилер. Кененирээк кийинки сюжетте. Бул жарандар соттолуп үйлөрүнө чыгарылгандар. Бүгүн келип алар тиешелүү органдардан кеңеш сурап жатышат. Пробация кардарларынын көйгөйлөрү ар кандай, негизгиси керектүү документтерди алып, жумушка орношу. Паспорт, көйгөй, ана военный билет алып, бир туруктуу жумушкачы кириш керек болот. Азыр иштеген жериңе барсаң эле паспорт, военный билет. Мында өкмөттүн бир завод, кандай Бишкек тарапта көп да өкмөттүн завод эмелер чыккан азыр ошондой. Болгон ошо менен кайрылдым, азыр деген кирдим, толку жок экен бияктан. Каракол шаарынын калк тейлөө борборунан бүгүн кайрылып атат Мергенбаев Марс Усенкулович. Бул киши мурун 1994-жылкы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын паспортун алган экен. Учурда Каракол шаарында жашап жатат экен. Каракол шаарына кайрылып паспорт алыш үчүн биз өзүбүзгө тиешелүү базаны текшергенде учету жок болуп чыкты. Биринчи кезекте учетко отурушубуз керек, андан кийин гана паспортко кабыл алабыз. Учетко отургузуш үчүн каттоого. Бул киши военный учету керек, военный каттоосу, военкоматтан. Военкоматтан каттоосунан справка алып келгенден кийин гана биз учет каттоого кабыл алып туруп, андан кийин паспортко кабыл алганга даярбыз документтерди. Пландык иш-чарага Каракол шаарынын вице-мэри, Каракол шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, Каракол шаардык калкты тейлөө борбору, билим берүү бөлүмү, үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчилери, кызматкерлери катышты. Ошол комиссия бизде ушул отурумда ушул клиенттерди ар бирөөсүн угуп жана аларды ушул коомчулукка кайтадан киргизип, аларга жардам берүү функциясын аткарган комиссия ушулар да. Негизи мынакей көрүп атасыздар, бүгүн ошо атайындап мындай эл арасында дагы түшүндүрүү максатында ушундай көрсөтүп атабыз. Ар бир тиешелүү структурага кайсы кишинин кайсы тармагында проблема болсо, ошо жетекчиге барып, ошол өзүнүн көйгөйүн айтышат. Анан ошол жетекчи жардам берет да. Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти кылмышы оор эмес деп эсептелинген жарандар менен иш алып барат. Эгер мыйзам бузган жарандын келтирилген чыгымы олуттуу болбосо, мурда кылмыш кылбаса, дал ушул пробация мекемесинде каттоого алынат. Ысык Көл облустук пробация органында бүгүнкү күндө 906 кардар каттоодо турат. Алардын 87си аял кишилер, 3 жаш өспүрүм бар. Пробация жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде 32-33 беренесинин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана ведомстволор менен биздин кардарларга жардам көрсөтүү бар да. Ар бир райондук администрацияларда, мэрияларда
атайын пробация кеңештери түзүлгөн. Ал кеңешке ошо жергиликтүү мамлекеттик органдардын жетекчилери кирген да. Анан ошолор аркылуу бизден баягы оор кырдаалдан чыгыш үчүн кырдаалга ошолорго жардам көргөзөбүз да. Каттоодо тургандардын басымдуу бөлүгү баңгизат менен соттолгондор. Мындагы кызматкерлер кардарлардын үйүнө барып, аларды кылмыштуулукка кайра барбоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. Ошондой эле кардарлар бир айда 2 жолу чакыртылып, көзөмөлдөөдөн өтөт. Мындан тышкары алар жашаган жери боюнча тиешелүү аймактарда коомдук иштерди аткарууга тартылышат. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат кызмат үчүн. Ысык көл районунун Темир айыл аймагынын демилгеси менен аталган аймактагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнө арналган кесипке багыт берүү иш-чарасы өттү. Иш-чаранын жүрүшү туурасында аймактык кабарчыбыз Асел Телек кызы айтып берет. Ысык көл районунун Темир айыл өкмөтү тарабынан аймактагы Эркин Керимгазиев жана Каалы Кудайбердиев атындагы мектептердин окуучулары үчүн кесипке багыт берүү иш-чарасы уюштурулган. Алгач бүтүрүүчүлөр кесип тандоого арналган дил баян сочинение жазышып, аны райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан түзүлгөн комиссия карап чыгышып, өзгөчөлөнгөн, ошону менен бирге сабаттуу жазылган 5 дил баян тандалып алынып, салтанаттуу иш-чара өткөрүлгөн күнү аныкталган мыктыларга айыл өкмөтүнүн ыраазычылык баракчасы жана акчалай сыйлыгы белектер тапшырылды. 2022-23 окуу жылындагы бүтүрүүчүлөргө кесипке багыт берүү максатында уюштурулган кечеде менин өлүккөн өлкөмдө мени тандаган кесибим аттуу эссени жазгандыгы үчүн Эркин Керимгазиев атындагы жалпы орто мектептин 11 класстын окуучусу Асеинов Нышанбек Темир айыл өкмөтүнүн кесипти өзүңдүн жөндөмүңө жараша тандаш керек. Мен өзүм кесип тандап аткан кесибим эл жараны ГКМБ, ошол кийин ошол ГКМБшник болуп иштесем элге кызмат кылайын деген ниеттерим бар. Кийин Кудай буйрса ой максаттарыбыз ишке ашса, ошол ГКМБда иштеп, анан Кыргызстаныбызга салым кошуп, ушул айылыбызга дагы салым кошуп, жакшы алдыга өнүгөлүү деген ниеттебиз. Мен келечекте психолог болгум келет. Ар кандай психолог жактан жабыр тарткан адамдарга жардам бергим келет. Темир айыл өкмөтү тарабынан мектептин бүтүрүүчүлөрүнө арналып быйыл 2-нчи рет уюштурулуп жаткан кесипке багыт берүү иш-чарасынын жүрүшүндө ар бир кесиптин ээлери чакырылып, балдарга кеңештерин беришсе, Темир кашат айылдарынан чыккан мыкты уул кыздары, белгилүү инсандар окуучуларга видео аркылуу саламдарын жолдошуп, шыктандырып, жардам колун сунууга да даяр экенин билдиришкен. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар өздөрү тандаган кесибин атайын даярдалган мөмө багына илишкен. Ар бир кесип ардактуу экенин белгилеген уюштуруучулар туура тандалган кесип эмгектенүү, ийгилик сырлары туурасында айтып беришти. Медицина тармагына тапшыргыла демекмин. Себеби бул биринчи Кудай, экинчи доктурлар деп коет негизи. Анан адамдын өмүрүн сактап калууга, адамдын өмүрүн ден соолугуна кам көрүүгө силердин салымыңар зор болот. Элиңерге кызмат кыласыңар. Адамдын өмүрүнө сактап калганга ушундай бир салымыңар болот да. Ар бир кесип ардактуу. Ким кайсыл кесипти аркаласа, ошол кесиптин майын чыгарыш керек. Ошол кесипти бирөөнү баштап, жок бул болбой калды деп экинчиге эч качан эметпеш керек да. Көчө бербеш керек. Качан өзүңдүн ишиңден майлап чыгаргансаң, ошол кесибиң сен үчүн ардактуу кесип болуп, сен үчүн кызмат кылып берет. Иш-чаранын максаты ушул бүтүрүүчүлөргө кесип тандоодо кандайдыр бир жардам болсун деп атайын ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Буга чейин Бишкек шаарына жогорку кеңешке атайын экскурсия кылып балдарды апарып келгенбиз, 74 баланы. Ошол апарып келгенден кийинки экскурсиянын жыйынтыгы жана ошондой эле менин өнүккөн өлкөмдө мен тандаган кесибим аттуу эссени жаздырганбыз балдарга, ошонун жыйынтыгы чыгарылды. Менин оюмча жаман болгон жок деп ойлойм. Балдар өтө майрамдагыдай жакшы маанайда кетишти.
беришти. Келген конокторубузга дагы чоң рахмат. Мектепте аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн шыгына шык кошкон кесипке багыт берүүгө арналган иш-чаранын соңунда концерттик программа тартууланып, алдыдагы жооптуу кадамдарына, келечекте ийгиликтүү кесип ээлери болушуна тилектеш болушту. Айсел Тилек кызы, Мадина Абакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. ЮНИСЕФтин балдардын табият тобокелдиктерине жана климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатуу долбоорунун каржылоосу менен облус аймагындагы 80 мектепке өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга багытталган шаймандар алынган. Бүгүн Каракол шаарындагы 10 мектепке өрт өчүрүүчү шаймандар, зембил, биринчи жардам көрсөтүүдөгү дары-дармек кутучасы өңдөө жабдыктардын топтому мектеп директорлоруна тапшырылды. Буга чейин долбоордун алкагында мугалимдерге, мектеп окуучуларына өзгөчө кырдаал учурунда өзүн-өзү алып жүрүү боюнча окуу тренингтер өткөрүлгөн. Белгилей кетсек, аталган уюм ар дайым жардамга муктаж жарандарга кол сунуп, коомчулуктун ар тараптан өнүгүшүнө салым кошуп келет. 9 миллион сомдун акчасына келип аткан шаймандар, мунун ичинде пожарный щит жана мектепке керектелүүчү өзгөчө кырдаал учурунун алдын алуу иштерине болгон шаймандардын баарын берип атабыз. Биздин бул долбоордо 4 өнөктөшүбүз бар. Бирөө билим берүү министрлиги, Кызыл Ай коому, улуттук Кызыл Ай коому, ЮНИСЕФ жана Япон өлкөсү менен чогуу бирдикте алып барган долбоор. Дагы да болсо ушул иш-чараларды өткөрө беребиз. Биринчи жардам боюнча мелдештерибизди өткөрө беребиз, окуучуларды окута беребиз. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын номер 20-28 аскер бөлүгүнүн китепканасынын фондунда 5000 китеп бар. Аскер кызматкерлери жана жоокерлер өздөрүнүн билимин жогорулатуу максатында ар кандай жанрлардагы китептерди окуп келишет. Бул жолу 2 күндүк чек арачыларга бирден китеп акциясы өткөрүлүп, шаардык китепканалар жана жөнөкөй жарандар китептерин алып келип тапшырышууда. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын 20-28 аскер бөлүгүндө чек арачыларга бирден китеп акциясы өткөрүлдү. Бул акциянын жүрүшүндө шаардык китепканадан жана шаар тургундарынан аскер бөлүктүн китепканасы ар тармактагы кызыктуу китептер менен толукталды. Тоолуу аймактарда кызмат өткөргөн чек арачыларыбызга тапшырып берүү, ушу чогулган китептерди себептегенде бул китеп окуп өзүбүздүн кыргыз элинин тарыхын даңазалап, кыргыз элибиздин тарыхын кайрадан жаңыртып, эске алып жүрүү зарыл ар бир жарандын. Буюрса шаардык китепкана менен дагы бир келишимдер, сүйлөшүүлөр болуп атат. Аяктан дагы китептерди убактылуу алып, бизде жокторду алмашып, көрүшүп, биздин жоокерлерге окутуп, ушундай бир проект турат. Кудайым буйрса, бул биздин китепканада дагы аз дебейбиз, жаңы китептер бар. Чек ара кызматынын 20-28 аскер бөлүгүнүн китепканасынын фондунда 5000 китеп бар. Бул китепканада Аида Садыкова китепканачы болуп көп жылдан бери иштейт. Ал аскер кызматкерлери жана жоокерлер көбүнчө көркөм адабияттарга кызыкса, ал эми жаңы келген жоокерлер орус тилинде сөз байлыгын өстүрүү үчүн китептерди алып окушаарын айтып өттү. Жоокерлер келип бизден китеп алышат, анан ошондой журнал регистрация бар bizde. Убактылуу алган китептерге 10 күнгө алышат, келип окушат, аябай интерес кылышат. Анан кээ бири жоокерлер орусча жакшы сүйлөйлү деп, языковой барьер болбосун деп келип орусча китептерди алып кетишет. Ошо анан жакшы эме кыргыз поэзия менен аябай интересоваться этишет. Китеп окуу акылды курчутат, адамды чечендикке тарбиялайт, сөз байлыгыңды өстүрөт. Андыктан аскер бөлүктүн кызматкерлери сураган кызыккан китептерди таап берүү максатында шаардык китепканалар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, тийиштүү иштер колго алынууда. Мерим Субакунова, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Облустук билим берүү институту жана облустук ЖККБнын кызматкерлеринин демилгелери менен жол кыймылынын жаш тескөөчүсү сынагы өткөрүлдү. Облустук деңгээлде өткөрүлгөн сынакка райондук баскычтан тандалган 7 команда күч сынашты. Жыйынтыгында уюштуруучулар тарабынан кызыктыруучу белектер жана дипломдор тапшырылды. Иш-чаранын жүрүшү туурасында кененирээк кийинки материалда. Каракол шаарында окуучулар арасында жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү облустук кароо сынагы өткөрүлдү. Сынакка район шаарлардан тандалган 7 команда катышты. Иш-чара 2 баскычта өтүп, мыкты даярдыкта келишкен. Жаш өспүрүмдөрдүн ушул жолдо жүрүү эрежелерин толук кандуу сактоо,
жол белгилерин үйрөнүү алдын ала, андан сырткары ошо мектеп окуучуларынын арасында өзүнөн кийинки муундарга толук тартипте баягы жол эрежесин үйрөтүү, жаш өспүрүмдөрдүн дорожно-транспортный травматизмди алдын алуу. Кароо сынактын жүрүшүндө командалар ар түрдүү тапшырмаларды аткарышты. Ошондой эле өздөрүнүн сапта жүрүү чеберчиликтерин, жол кыймылынын эрежелери боюнча билгичтиктерин көрсөтө алышты. Негизги максаты окуучуларды кылмыштуулуктан сактап, жол эрежелерин үйрөтүүгө багытталат. Жол коопсуздугу өтө маанилүү экендигин сезүү үчүн жана ошо өмүр деген өтө бийик экендигин сезүү үчүн башкаларга пропагандалап жайылтыш үчүн ушул мектептерде жол коопсуздугун коргоо кызматынын жаш достору жана ошондой эле милициянын жаш достору деген атайын түзүмдөр түзүлгөн. Бул түзүм жеке эле Сокол областында эмес, жалпы республика боюнча ар бир мектепте уюшулган. Бул Ички иштер министрлиги жана Билим берүү министрлиги тарабынан атайын иштелип чыккан буйруктун негизинде иштер алып барылат. Бүгүнкү күндө ушул Сокол областында 7 район, 5 район, 2 шаарда ар бир команда жигердүү катышууда. Бул райондук турларда жеңип чыккан окуучулар, командалар бул жакка келишти. Иш-чара билим берүү бөлүмү жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан уюштурулган. Жыйынтыгында алдыңкы командалар үчүн кызыктыруучу белектер жана дипломдор даярдалган. Облустук баскычтан уткан командалар республикалык сынакка жолдомо алышат. Жанар Алмазбекова, Улан Жаныбеков, Мадина Бакирова, Сокол жаңылыктары. Облус аймагында 22 апрелден 25 апрелге чейин салттуу музыка жумалыгы өткөрүлдү. Буга чейин мындай иш-чара Керегеташ, Акбулак, Зындан жана Жылуу булак айылдарында өткөн. Ал эми бүгүн Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрында облустук деңгээлде өткөрүлүп, ага 90дон ашык адам катышты. Салттуу музыка жумалыгы Устат Шакирт Борбору тарабынан салттуу музыканы жайылтуу максатында жыл сайын өткөрүлүп келет. Иш-чаранын жүрүшү туурасында кабарчыбыз Мээрим Усубакунунун материалы. Устат Шакирт салттуу музыка борбору 18 жылдан бери салттуу музыканы өнүктүрүү, жайылтуу максатында эл аралык жана республикалык деңгээлде көптөгөн фестиваль, форум жана башка маданий иш-чараларды өткөрүп келет. Бул жолу касиеттүү Ысык-Көл жергесинде алгачкы ирет Устат Шакирт салттуу музыка борбору тарабынан үстүбүздөгү жылдын 22-синен 25 апрель күндөрүндө салттуу музыка жумалыгы өткөрүлдү. Бул жерде эң өзгөчөлүгү, өзүңүздөр күбө болдуңуздар, кадимки эле жалпы билим берүү мектебинин базасында түзүлгөн ансамбльдер, баягы сахнада, чоң сахнада кадимки профессионал музыканттар менен тең ата баягы комуз ойноп, чыгармаларды аткарып атканы бул келечектен көп нерсени үмүттөндүрөт, жүрөгүң жылыйт. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул иш-чараны уюштурууда чоң көмөк көрсөткөн Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө жана анын аппарат жетекчилерине терең ыраазычылык билдиребиз. Жумалыкка Устат Шакирт салттуу музыка борборунун облустагы мектептерде окуган таланттуу окуучулар жана Устат Шакирт ансамблинин коштоосунда өткөрүлдү. Иш-чарага катышып жаткан окуучулар бири-биринен тажрыйба алмашууда. Жакшы ийгиликтерди жаратып келебиз. Ардыкча акыркы жылдарда ушу Устат Шакирт долбоору менен иштешип, бул жерде аябай чоң бизге жардам болот экен. Бизге ушундай көмөк көрсөтүп атышат. Устат Шакирт долбоорунун өкүлдөрү бизге келип үйрөтүп, башка кыргыздын улуттук аспаптарын кошконго аракет кылып атабыз, фольклордук ансамбль жасаганга. Анан окуучуларым буюрса тыңып калышты. Жакшы репертуарыбыз байып келатат буюрса, жакшы номерлерди аткарып жетишип калдык. Комузга абдан кызыгып анан катышып келем. Гүлзахра эжеме рахмат. Ал мага көптөгөн күйлөрдү, ырларды үйрөттү. Жана ошондой эле Устат Шакирт музыка немесине рахмат. Алар да бизге көптөгөн аспаптарды үйрөтүп атат, күйлөрдү, ырларды үйрөтүп атат. Иш-чаранын жыйынтыгында салттуу музыка жумалыгына катышып жаткан ансамбльдерге Устат Шакирт борбору тарабынан окуу куралдары жагынан колдоолор көрсөтүлөт. Ал эми мындай саамалыктын болушу эл ичиндеги таланттарды тандоо менен салттуу музыканы жайылтууга өбөлгө түзүлөт дешет уюштуруучулар. Мээрим Усубакунова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Каракол шаарынан. 2023 жылдын 24 апрелинен 29 апрелине чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Каракол Эңилчек унаа жолунун 45-50
70-86 чакырымдарында, Барскон Акшыйрак унаа жолунун 52-68 чакырымында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Мындай туруксуз аба ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңылыктардын толукталган чыгарылышы менен тааныш болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.